Өзім қалағандай ремонт қылып жашайым дегендер үшін 2 бөлмөлүү псо-батир шашылыш түрдө 65 000 доллар кеми бар деп сатуға чыкты туғандар. 2 бөлмөлүү жалпы аянты 65 метр квадраттı түзөт. Дарегин дагы бир катар айта турган болсок, Бишкек шаары азыркы иштеп жаткан Ош базардан бир аз күнбатышты көздөй өткөндө шлагбаумду билесиздер. Шлагбаумдан эле бир аз өткөндө Ден Саяпина 23 даректе жайгашкан туғандар. Элит строй курулуш компаниясы курган жилой комплекси Smart 12 кабаттуу үйдүн 5 кабатында жайгашкан батир туғандар. Өтө сонун локацияда мектеп, бала бакча бардыгы жакын жайгашкан. Бир катар сиздерди тааныштыра турган болсок, бул тарабынан ушул лестницадан чыкканда эле сол тарапка буруласыздар дагы ушул оң тараптагы биринчи эшикке киресиздер. Бул тарабынан 2 лифт дагы орду бар туғандар. Лифт менен чыксаңыздар дагы болот. Жүрүңүздөр, үйгө кире турган болсок, ушундай темир брон эшиги коюлган. Киргенде эле бул тарапта кухнясы, анан жуунуучу бөлмөсү, ажатканасы өз-өзүнчө, анан бул тарабында бир зал, бир чоң болгон спальный бөлмөсү тугандар. Мынакей, келгенде эле бул жак тарабы болсо, ошол ашкана бөлмөсү, бардык турба түтүкчөлөрү коюлган. Анан бул жактан ар бир бөлмөдө өзүнүн ушундай вытяжкалардын орду дагы бар экен. Жалпы батирдин терезелери пластиктен, мынакей көрдүңүздөр, бардык ушундай турба түтүкчөлөрү коюлган тугандар. Андан ары бул жак жагында болсо, жуунуучу бөлмөсүндө дагы бардык турба түтүкчөлөрү коюлуп, бунусунда дагы өзүнчө вытяжкалар коюлган. Бул жак тарабы ажаткананын орду, көрдүңүздөр. Азыркы учурда ушундай сиздер көрүп тургандагыдай бардык шкатулка иштери бүткөн, келесиздер дагы өзүңүздөр каалагандай ремонтту жасайсыздар дагы жашай бересиздер тугандар. Мынакей, бул жак жагы спальный бөлмөсү, терезеси дагы кенен болуп коюлуп, пластик терезеси коюлган тугандар. Бардык электр чугалгылары тартылып бүткөн. Кыскасын айтканда ремонтту эле жасайсыздар болду. Бул жагы кенен болгон зал бөлмөсү экен. Ушундай жилой болгон балкону дагы бар тугандар. Мынакей, өтө сонун. Угловой эмес, сквозной. Анан бул жактара ошол Ден Саяпина көчөсү тугандар. Көрдүңүздөр, шлагбаумдан өткөндө эле жолдун оң тарабында болуп калат. Астында эң жакшы жери азыркы учурда баягы көп кабаттуу үйлөрдүн астында парковка проблема болуп аткандар. Мунун өзүнүн подземный парковкасы дагы бар. Ушундай күн чыгыш жактагы биринчи подъезден эле киресиздер дагы 5 кабатка чыгасыздар. Жалпы аянты 65 метр квадрат, баасы 65 000 доллар сүйлөшүү жолдору бар. Анан 15 000 долларга чейинки жылы жаңырак автоунаа болсо берип, калган 50-сүн наличка берсеңиздер дагы болот. Эгер налга эле алам десеңиздер, эсинин номери экранда турат, бир катар чалып багласаңыздар, жакшы кылып түшүп берет. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, лайктан басып коюңуздар.